Taşı çempiyonlar çıkan, dünyanın düngürötken çempiyonlar çıksın. Eli jurtumuzun büyük götürsün, ha? Hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Barpı jergesinde Taymuraz Sport Kompleksi erecesiz er uruş maşıgı klubun açtı. Akırkı ülgüdөгү sport karajаттары менен жабдылган бул жай эми жергиликтүү спортчулардын ийгиликтери үчүн жетиштүү шарттарды камсыз кылат. Мушкерлерди колдоо маселеси толук бойдон Камчыбек Ташиев тарабынан колго алынган. Бүгүн мына силерге окшогон жаш балдар өсүп келе жатат, спортсмен балдарыбыз өсүп атат. Ушул балдарыбыз көчөдө урушпасын, жаман иштерге барбасын, жаман илдеттерден арылсын деген максатта силерди ушул спорт залга жыйнайын деп атабыз. Урматтуу жаштар, урматтуу спортсмендер, мына эми өсүп келе жатасыңар, эми чоңоюп атасыңар, күчкө толуп атасыңар. Ушул убакыттын баардыгын биз өткөнбүз. Эми мен мына силерге айта турган акылым, силер көчөдө мушташпастан, көчөдө урушпастан, күчүңөрдү, акылыңарды, оюңарды топтогон жакшы ыкмаңардын баардыгын мына рингке көрсөтүшүңөр керек. Ринг бул эмне? Ринг бул мелдеше турган жер. Күчтүү адам, акылдуу адам көчөдө мушташпайт. Көчөдө мушташканыңарды бул залга же спорттук жайга кабыл алынбайт. Силер күчтүү болуп, күчүңөрдү топтоп, ушул рингте мелдешиңер керек. Ушул рингте мелдешкенден кийин силер рингтин ичинде бири-бириңерге атаандашсыңар. Бири-бириңерге каршылаш эмессиңер. Бири-бириңерге душман эмессиңер. Ушул рингтин ичинде бири-бириңерге атаандаш болосуңар, рингтен чыккандан кийин силер дос болушуңар керек. Бири-бириңер менен дос болуп, жакшы жаманда, өйдүлдүйда, ушундай маалдарда бири-бириңерге жөлөк таяк болушуңар керек. Мына ошондо чыныгы спортсмен болосуңар. Биринчиден ата-энеңердин, бир туугандарыңардын намысын коргогон, эли журттун, жердин намысын коргогон, Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөргөн балдардан болушуңар керек. Мына ушул нерселерди максат кылып койсоңор, ошондо гана чыныгы спортсмен болосуңар. Мен Кыргызстандын желегин бийик көтөрөм. Кудай кааласа Кыргызстандын желегин дүйнөгө таанытам. Мен өзүмдүн туулуп өскөн жеримди уят кылбаймын. Ар дайым жеримди, элимди коргоймун деген жакшы үмүттөрдү жүрөгүңөргө сиңиришиңер керек. Мына ошондо биздин кылган эмгегибиз акталат. Мына ошондо биз силерди көрүп, башка жерлерден көрүп, башка элдердин арасынан көрүп, жеңип атканыңарды көрүп, сүйүнөбүз, кубанабыз. Кылган эмгегибиздин текке кетпегенине биз ыраазы болобуз. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу балдар, айрыкча мына спортсмен кичинекей балдар, ушул нерселердин баардыгын жүрөгүңөргө түйүп алгыла. Анан кийин эрежесиз ер мушташ экен десе эле, эрежесиз мушташа берсе болот экен, бири-бирибизди уруп сындыра берсек болот экен дебегиле. Андай эмес. Эрежесиз ер мушташ бул рингтин ичинде гана өзүнүн эрежелери менен. Бул жака чыккандан кийин баардыгыбыз жакшынакай болуп, бири-бирибизге дос болуп, бири-бирибизге жөлөк таяк болушубуз керек. Ушуну эстен чыгарбагыла. Андан сырткары, урматтуу жаштар, урматтуу балдар, биздин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү үчүн, мамлекетибиздин эртең келечегин аныкташ үчүн сөзсүз силер болосуңар. Мына силер азыр кичинекей балдарсыңар, 10 жаш, 15 жаш, 20 жаштагы. 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин мамлекетти силер башкарасыңар. 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин ушул элди, журтту бага турган, мамлекетти кооруй турган, жерибизди кооруй турган, элге кызмат кыла турган силер болосуңар. Ошондуктан ден соолукту чың кылыш керек. Ден соолукту жакшылап кармаш керек. Бирөөгө уят болбош керек. Мына ошондо гана Кудай кааласа элибиз бейпилдикте, бала чакабыз, мына кийинки тукум уругубуз бейпилдикте жашайт. Биз силерге ишенебиз. Урматтуу балдар, урматтуу спортсмендер, анда мен атыман бүгүнкү болуп аткан соревнованияларга, азыр соревнование өткүзүп аткан турбайсыңар, ошол соревнованияларга мына жерде 5 конверт бар. Ушул жерде мына агайларыңар өзүңөр карап туруп, эң жакшы 5 спортсменге берилет. Эң жакшы 5 спортсменге тартиптүү, акылдуу, ошол эле маалда күчтүү, жакшынакай 5 спортсменге бересиңер. Ар биринде 5000 сомдон акча.
Сырткары, урматтуу жаштар. Ушул залды мына колдон келишинче аракет кылып жасадык, даярдадык. Эми мындан бияка да канча ушул залга керектүү нерселер болсо жасап, ушуларды бир силерге дагы шарт түзүп бериш үчүн могул жерде ушул залдын ачылышына деп 25 000 сом акчалар келди. Муну бекзат коюп коелу. Урматтуу балдар, урматтуу спортсмендер, Zamanbap sport klubunun açılışının alkağında жергиликтүү деңгээлде эрежесиз эр уруш боюнча атайын турнир уюштурулган. Жаштарга дух берип, дем күч берип, турнирлерди өткөрүп атат. Ушундой эле бул жаштардан сырткары дагы профессионалдык деңгээлде урушуп жүргөн боецтерди да колдоп келет. Жалалаттын бир эле барып айылын эмес, Жалалат өрөөнүн бардык боецтерин, мушкерлерин колдоп келет. Чет жакка чыкса спонсор болуп берип, ошол сыяктуу нерселерди колдоп келет. Ошо Камчыбек айкебизге чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетет.
Taymurаз sport klubu 1997-жылы негизделген. Андан бери миңдеген спортчуларды тарбиялап, айрыкча спорттун бокс түрү боюнча дүйнөлүк чемпионатка чейин барган спорт чеберлерин даярдай алды. Эрежесиз эр уруш боюнча да ийгиликтер багындырылып жатат. Эрежени сактай, билгин сакта, бек болуп намызды унутпагын ата, журтту унутпаганын жалгызын Таймураздын жигити бол, Таймураздын жигити бол, Таймураздын. TFC'nin çeşmelenişi Taymuraz Fighting Championship. Bu Taymuraz Baysoğuzköy klub 2012 жылы Moskva şahrına birinci tüptölgön. Moskvada azırga çeyin бар klubumuz. Al жақта bir 50'de bola maşıgat. Al izine düşüp kaldım da 7 yıl oldu. Köptögön bollar çıkıp жақшы ийгиликтерди көрсөтүштү. Эми мына бүгүн азыркы күндө өзүбүздүн барп айылыбызга ушу жакшы бир заманбап Байсоовский клуб түштү. Бардык шарттары бар. Кудай буйруса эми мына барп айылыбыздан дагы жакшылаган байстер чоңдогон ареналарга кудай кааласа урушат. Кыргызстандагы организация эмес, мына азыркы дүйнөлүк биринчи болуп аткан UFC-ге кудай кааласа алып барып ошол жактан чемпион кылабыз деген ниеттер бар. Жергиликтүү бийлик Таймураз спорт комплекси сыяктуу ири мекемени камсыз кылуу менен аймактагы жаштарга дени сак жашоо шарты түзүлүп жатканын белгилейт. Эң негизгиси биздин барп айыл өкмөтүнүн жаштарына шарт түзүлдү да. Булар Жалал Абадка барып, же башка бир клубтарга барып, кыйналып, барып келгенден кыйналбастан, жол кире кетирбестен ушул барыпы жергебизде машыгып, Кудай буйрса ушул жерден дүйнөнү дүңгүрөткөн чемпиондор, Кыргыздын туусун желбиреткен чемпиондор чыгат деген ишеничтемин. Өткүрбек Рахманов, Эркин Салиев, Регион.